Теңиртоолук жаш таланттардын арасында Алишер Үсөнкулов дагы бар. Ал Нарын районунун Миңбулак айылынан келди. Учурда аталган айылдагы Актан Тыныбек уулу атындагы орто мектебинин 7 классынын окуучусу. Азыр жаш манасчы Алуке хандын кыргыздарды чапканы жөнүндөгү окуядан үзүндү айтып жатат. Ал буга чейин райондук, облустук, ошондой эле 4 декабрь Манас күнүнө карата өткөрүлгөн республикалык сынакта 1 орунду камсыздады. Каарман Манас айтууну 3 жашынан баштаганын айтып, ага чоң энеси түрткү болгон. Келечекте кыргыз журтчулугуна таанымал, белгилүү манасчылардан үлгү алып, алардын катарын толуктасам дейт. Биринчи жолу 3 жашымда айткам, ошондо бала бакчадан Нооруз майрамына карата айтканбыз. Ошондон бери Манаска болгон таануу, Манаска сүңгүп кирип, ушу Манас айтып калдым. Манас айтуу мен үчүн сыймык. Мени чоң энем үйрөтчү, тамга тааный элеккесте. Тамга тааныгандан кийин Манасты окуп, анан ошону түшүнүгүмдү айтып, ошентип көнүп келе жатам. Дөөлөт агайдай, Рыспак агайдай болуу керек. Катары манасчы, ырчы жана комузчулардан турган аталган топтун алды студенттер болсо, калганын мектеп окуучулары түзөт. Ал эми Акылай Уламбекова дагы ыр сүйүүчүлөрдөн.Ырга үнү дал келген жаш ырчы кыялында дал ушул өнөр менен чоң сахнаны багынтып, кыргыз жерин дүйнөгө таанытсам дейт. Мен бул командада көптөн бери ырдайм. Теңиртөө жаш таланттарында бизден көптөгөн жактарга концерт коебуз. Анан мен Дастан деген байкем болот. Ал байкем мен ошентип чыгаар деп мага сунуштагандыктан мен жок дебестен чыктым. Таланттардын башын бириктирип, уюштуруучулук милдетти толук алган Дастан Кенжешев жакында Ысык-Көл облусуна кайрымдуулук концерт өткөрүүнү пландап жатканын айтат. Андан түшкөн каражат толук менен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жумшалмакчы. Бул Теңиртөө жаш таланттарынын башын бириктирүү максатында бардык өнөр адамдарын, жаш таланттарды ынтымакта, биримдикте чогултуп атабыз. Бул биздин биринчи максат. Экинчи максат болсо бул биздин калайык калктын, калың журттун, Албандыбандын, бул кыргыздын нарктуулугу, барктуулугу, салттуулугу. Ошол салт боюнча Манасты, ошол эле төкпөлүк өнөрдү, ырчылык өнөрдү бул биз алып калуу, баягы муундан муунга өткөрүп берүү максатында ушундай иштерди өткөзүп атабыз. Жакынкы учурда бир Тоң районунда, Аксай айылында, Оттук айылдарында бизди кайрымдуулук концертке чакырып атышкан. Ошол жакка барып, баягы кайрымдуулук концертке бармакпыз. Көп түкүртсө көл болот демекчи, Теңиртоолук жаш таланттардын мындай кайрымдуулук аракеттери Ысык-Көл облусу менен гана чектелбейт.